Majлис Евразиялык экономикалык биримдигинин алкагындагы эки келишимди кабыл алды. Алгач биримдиктин бажы аймагынан өтүүчү товарлардын чыгарылган жерин аныктоонун шайкештештирилген тутум тууралуу келишим ратификацияланды. Документ товарларды Евразиялык экономикалык биримдигинин аймагынан чыгарууда алардын өндүрүлгөн жерин аныктоо жана ырастоо ыкмаларына укуктук негизди камсыздайт. Ошондой эле Казакстандын аймагынан чыгарылуучу товарларды экспорттоого тыюу салуу же чектөө белгиленген заттарды чыгарууда жөнгөй салуу чараларынын колдонулушун көзөмөлдөө үчүн тиешелүү мүмкүнчүлүк берет. Majлис ЕАЭБтин техникалык регламенттери талаптарынын сакталышына мамлекеттик көзөмөл жүргүзүү принциптери жана ыкмалары жөнүндө келишимге өзгөрүүлөрдү киргизүү протоколун да бекитти. Одактын колданыстагы укугундагы жана улуттук биримдиктин колдонуу укугундагы жана улуттук мыйзамдардагы карама каршылыктарды жоюу жана ишкерлер үчүн мүмкүн болгон бажылык тобокелдиктерди азайтуу максатында 2024-жылдын буг айынын 8-inde Москвада макулдашууга өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө протоколго кол коюлган. Мыйзам долбоорлорунун жоболору кооптуу өнүм деген сөздөрү, биримдиктин техникалык регламенттеринин талаптарына жооп бербеген өнүм деген сөздөр менен алмаштыруу сыяктуу өзгөртүүлөрдү камтыйт.